Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Capital Trade. Мен бүгүн сиздер менен торговля жөнүндө сүйлөшөйүн жана ошондой эле алтын жөнүндө айтып кетким келип атат. Алтын менен азыр данный момент эйфория болуп, алтында торговля болуп, алтында күмүштө торговляда отургандар туугандар, бул видео как раз сиздер үчүн. Мен азыр өзүмдүн алтындагы болгон резервимди полностью сатып, биткоин сатып алып жатам. Азыр данный момент мен сиздерге болгон позициямды көрсөтүп берем. Ошондой эле бир аз pocket option жөнүндө сүйлөшүп кете турган болсок, мен pocket option бул жакта кичинекей эле балансты разгон кылып атабыз. Калган основной баланс бизде мынакей бул жакта сейфте турат туугандар. Ошондой эле бул аккаунт жөнүндө сүйлөшүп кете турган болсок, бул аккаунт жаңы, кече жакында эле ачылды. Андан кийин болсо статистикага өтө турган болсок, статистика бизде мынакей торговый прибыль за все время өзүңүздөр көрүп атасыздар, 391 миң. Бул основной сделкалар кече күнү жаңылыкта болду. Ключевой процентный ставка чыкты. Ошол кезде жаңылыктар болду. Биздин Telegram каналга мен видеону да жүктөдүм. Ошондой эле алтында болгон позицияларыбызды полностью толук түрдө жаптык туугандар. Эми эмне үчүн мен алтынды сатып биткоин алып атам? Ошол нерсени сиздерге түшүндүрүп айтып берип кетейин. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле биткоинден лонг позиция ачтым. Жаңы эле $3600 жаңы эле биз лонг позиция ачтык. Ошондой эле акырындан да борулуп жатабыз туугандар. Эми эмне үчүн мен алтындагы позициямды жаптым десеңер туугандар. Мен алтынга болду ушул менен кирбейм, күмүшкө дагы кирбейм. Ооба, алтын 6000ге барышы мүмкүн. Даже 6000ден ашып да бир аз 6500, может 7000ге чейин барышы мүмкүн. Бирок мен ушул жерден өзүмдүн аябай жакшы бир прибылимди алып, ушул менен алтындан кеткени атам туугандар. Эмнеге десеңиздер, биз деген алтында 2200төн разворот алып баштаганда, ушул жердеги уровеньде пробой болгондо мен публично алтындан позиция алган болчумун. Алтында позицияларымды жаап келип, мынакей бул жактан биздин угольник чийгенбиз, элементарный технический анализдерди кылганбыз, ошол боюнча иштеп келгенбиз. Андан кийин болсо кече күнү Джером Пауэллдын выступлениясынан кийин мен алтындагы болгон позицияларымды толук түрдө жабайын деп чечтим туугандар. Эмнеге десеңиздер, алтын өзүнүн исторический келаткандан бери, ушул графикке киргенден бери эч качан алтын мынчалык параболический рост берген эмес. Алтын эмне үчүн параболический рост берип атат десеңер туугандар, доллар болсо түшүп келатат, көрүп атасыздар, доллар түшүп атат. Мынакей азыр евро долларга кирели. Доллар болсо түшүп атат. Бул недельныйга кое турган болсок, недельныйда сиздерге полностью толук маалымат көрүнөт болуш керек туугандар. Алтын доллар болсо түшүп атат. Доллар өзүнүн эч кандай бир дагы бир баягы күчүн көрсөтө албай атат, мындайча айтканда. Доллар болсо түшүп атат, алтын болсо учуп атат, күмүш болсо учуп атат, мындайча айтканда. Эми туугандар, менин оюмча бул мындай болот да. Биткоин 2019-жылы, 2019-2020 коронавирус болуп аткан кезде биткоиндин баасы ушундай эле түшкөн болчу, 60%, 50% падение болгон. Ошол кезде биткоин жөнүндө бир дагы адам сүйлөбөй калган да. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле Инстаграмда, ТикТокко кайсы жакка кирбеңиздер, бүт жакта эле алтын жөнүндө сөз болуп атат да. Эми караңыздар туугандар, алтынды эмне үчүн разгон кылышып атат? Алтынды разгон кылган эмне үчүн башка мамлекеттерге жана ошондой эле мисалы эң основной Америкага бунун пайдасы чоң. Эмнеге дегенде, Америка туугандар, Америка азыр булар менин оюмча мындай кылышат да, бул менин жеке оюм туугандар. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн да оюңуздар болушу керек, карашыңыздар керек, өзүңүздөр да издеңиздер, караңыздар. Менин жеке оюм туугандар бул мындай. Эмне үчүн Америка, эмне үчүн Трамп башында өзүнүн президент болуп отурарынын астында бул айткан болчу: мен президент болгондон кийин крипторезерв создавать этебиз, криптаны мынтебиз, тигинтебиз, көтөрөбүз, ой биз криптаны колдойбуз, биз дүйнө жүзү боюнча крипто инвесторлордон биз биринчи орунда болобуз дешкен Америка. Андан кийин бирок ал сөзүндө турбай калды. Ооба, турду, крипторезервди ачкандай кылды, вроде бы бир жерлерге кол койду, баягы көп нерселерди айтып түшүндүрүп берди, бирок основнойго келгенде эч нерсе кылбай койду да, мындайча айтканда эч кандай баягы өзүнүн айткан сөздөрүн бир да сөзүндө турбай койду. Эми туугандар, алтын бул Америка үчүн мындайча айтканда, бул жерде мындайча айтканда шахмат оюну болуп атат да азырчы. Азыр
элдин баары эйфорияда алтын сатып алып аткандар, азыр бүт, азыр уже алтын уже болду, болбойт туугандар, уже пикте жүрөт да. Азыр ушул момент алып элдин баары баягы эмнени көрүп толтура, мен угуп атам, мага личкага жазгандар көп, мен машинамды саттым, мен үйүмдү залогко коюп алтын алып атам дегендер да бар да туугандар. Ошол нерсени айтаганым, Америка алтындын баасын эмне үчүн разгонять этип атат? Алтындын баасын разгонять эткен бат жана удобный туугандар. Өзүңүздөр билесиздер. А биткоиндин баасын эгерде разгонять этип андан кийин биткоиндин баасы бир пиковый значенияларга жеткенде сатыш үчүн бул нерсеге көп убакыт кетип калмак. Ошол үчүн булар деген азыр данный момент алтынды разгон кылып атат. Алтынды өтө катуу разгон кылып атат. Бир ушундай бир момент келет туугандар, күтөсүздөр. Дагы бир айбы, может 2 ай, может ушул майга чейин. Майда анткени деген Джором Паул өзүнүн жумушунан отставкага кетет туугандар. Джором Паул деген бул печатный станокту караган киши, мындайча айтканда, Американын ликвидностун караган адам. Ошол адам май айында отставкага кетет. Ошол кезде Трамп өзүнүн адамын отургузат туугандар. Өзүнүн адамын отургузган кезде ушул эми где-то бир ортодо 1-2 ай, может 3 ай убакыт болот. Ошол кезде Америка бир моментте чыгат дагы, азыр деле уже Америка акырындан өзүнүн алтында болгон резервдерин сатып атышат. Алтынды акырындан ар бир значениядан сатат. Анан алтын уже нормальный бир пикке келип калганда элдер андан беш-бетер ала баштайт. Ошол кезде Америка бир конкретный жаңылык чыгарат да: биз өзүбүздүн алтыныбызды сатып атабыз деп. Ал кезде уже силер сатканга кеч болуп калат туугандар. Анткени алтынды Америка уже өзүнүн запаста кармап жаткан алтынын бир 50%-ден ашыгын уже саткан болот. Анткени внешний долгту төлөш керек туугандар. Алтынды копить этет, ценаны разгонять этет, андан кийин болсо акырындан сатышып, ошондой эле баягы өздөрүнүн мындайча айтканда внешний долгторду жапканы бул өтө чоң жардам болот туугандар. Ошол кезде уже сиздер алтынды сатканга поздно болуп калат. Ошондуктан мен азыр лучше алтынды эртерээк сатып, биткоин 80 миңден ылдый, мен андан беш-бетер андан да көп добор кылам. Азыр биз уже акырындан добор кылып келатабыз. Бул башталгысы эле туугандар. Мынакей $3600 менен бул баштапкы эле позиция болуп атат. Бизде ошондой эле спотто биткоиндар бар. Обязательно спотовый торговляда биткоиндерди биз 2020 бери кармап келатабыз. Ал жакта бизде эми башка трейдерларга окшоп тим эле 100 биткоинибиз жок. Ал жакта бизде 1 биткоин, 1,5 биткоиндей спотто бизде монеталар бар туугандар. Так, эми эмнени айтып кете турган болсом, алтын жөнүндө вроде бы мен сиздерге түшүндүрүп бере алдым деп ойлойм. Эми ошондой эле мынакей туугандар, биз өзүбүздүн торговый бот жөнүндө айтып кете турган болсок, эгерде сиздер Pocket Option'да торговля кылып аткан болсоңуздар, бизде мынакей ушундай жакшынакай болгон торговый бот доработка кылып иштетип ойлоп чыгарганбыз туугандар. Бул бизге бул жакта кайсы индикаторлор бар, канчалык баягы максимально канчалык прибыль берет, ошону көрсөңөр болот. Мен азыр сиздерге жакшылап ушул жерден боттун иштегенин көрсөтүп берейин десем, тилекке каршы бизде азыр түнкү саат 3:30 болду. Америка рынок иштеп жатат азыр, крипто рынок аббал болду. Ошондуктан биз болсо акырындан бул жерден покупка кылып жатабыз туугандар. Бизде официальный паралар жабык болгон үчүн мен сиздерге боттун иштегенин көрсөтүп бере албайм, тилекке каршы туугандар. Телеграмга өтүңүздөр, телеграмдан жазыңыздар, уялбаңыздар, сураңыздар. Любой түрдөгү инвестицияны биз ушул именно интернет тараптан, криптовалюта тараптан, акция тараптан торговля кылганда жардам беребиз сөзсүз түрдө туугандар. Болгон маалыматтардын баардыгы бекер. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.